Ырысбаев Кожобек Жайчыбекович да? Рахмат, Дастан Ачбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Мухаммедкалый Шөкеевич. Эми Эркин мырза менен Замир мырзаны биз билебиз. Менин каршылыгым жок. Жакшы тандоо болгон. Бирок кичине суроом бар да. Мухаммедкалый Шөкеевич, мына ошол Эркин мырза баратканда эле блок ушуга тиешелүү. Жана Камчыбек Жолдошбаевич берген суроо боюнча да, сиз билесизби, жерлерде бүгүнкү күндө Кыргызстан жарандары, атуулдар чогулуп, азыр жыйналыш өткөрүп жүрүшөт. Мына мурдагы күнү Кочкордо өткөрүштү да. Логистикалык центр боюнча. Түшүндүрмө иштерин начар. Телевизордон 24-төн, Ала Тоодон бир каяктагы нерселерди кечке көрсөтөт. Мына ушул логистикалык центрдин макулдашуусу, кандай шарттар менен, эмнеге 49 жыл, эмнеге 200 гектар, бүгүн 4000 Кытай келсе, эртең 49 000 болбойбу? Эмне үчүн 49 жылга деген көп суроолор туулуп атат да. Анан ушул шарттар кандай менен, кандайча болот да, келечекте бул экономический блокта. Сиз айтып атасыз, момунча доход түшөт, момундай деп, бирок коркунуч жагы да бар да өзүбүз, ошо жагын карап атабыз. Кожобек Жайчыбекович, бу жерде корко турган эч нерсе жок, эгер ар ким өзүнүн мыйзамда жазылган милдетин аткарса. Ал жерде мисалы үчүн канча жаран, эгерде чет жактан келген инвестиция болсо, канча жаранга башка жарандыгы бар адамдар, мисалы Кытайдан келген инвестор канча Кытайды алып келсе болот, ошол мыйзамды кармашыбыз керек. Ал жерде биз келишимге жазабыз. Канча проценти гана Кытайдын жараны же болбосо башка жарандар келишет. Ошондон кийин бизде кызматтар бар да, ошонун баарын текшерип, убагында рейд кылып, убагында инвентаризация кылып, текшерип турсак эч кандай проблемасы жок. Мисалы токендерде иштеп элатпайбы? Убагы менен, маал менен жанагы чегарадан кирип атканда кайсы жаран канча кирди, бизде статистика бар да. Ошону барып эле текшерсе чыгат, аны баягы басып алат экен, анан көбөйүп кетет экен деген бул туура эмес нерсе. Биз мыйзамды аткарсак эч кандай нерсе болбойт. Ошону түшүндүрмө иши жакшы жүрбөй атат, Мухаммедкалый Шөкеевич. Дагы күчөтөлү. Күчөтүш керек. Күчөтөлү. Рахмат. Кийинки суроом. Мына бул Жалал Абадта Кара Дарыя бизде чүй каналы, чүй суусу. Ошонун жээги менен бизде чегара бөлүнүп, ошол чеги менен эсептелет. Биз өз көзүбүз менен көрүп келдик, бүгүнкү күндө дагы эле ошол жээктеринен кум шагылдар алынып атат. Однако закон бар, 13-жылы чыккан 500 метр алыс алыш керек деген. Казактар өз жагын сетка менен, таш менен бекемдеп атышат. Биздикилер кум менен шилеп коет. Бир нече миңдеген гектарлар ушинтип отуруп кете берет да. Ушуга көңүл бурсаңыз, Амир мырза, сиз барасыз. Баргандан ошол суунун нугу. Бизде тоо таш, кум деген толтура. Может бербейбиз. Ошо тоо таштан казып, ошол жактан иштетсин. Затраты көбүрөөк болот. Бирок ошо шартын караш керек да. Биз минтип отурсак чегарабыздын баарынан жерибизден айрылып калабыз да, ошон үчүн ушу жагын караңыздар. Чоң рахмат.